Дагы бир жолу тааныштырып өтөлүм. Сиздердин назарыңыздарда Мелисбек Абдрахманов өзүнүн узун спорттук карьерасында көптөгөн беттештерди өткөрүп, чет өлкөлүк промоутердик компанияларда дагы чыгып жүргөн. Акыркы жолу ошол Крепост Fighting Championship уюмунда беттешке чыгып, анда Рамазан Курамагомедов аттуу Курамагомедов тууралуу айтуудамын. Дагестандык мушкерге жеңилип калган. Андан бери мынакей биринчи рет азыр Турсунбек Асылгазиевке чыгып жаткан маал. Ал эми Турсунбек Асылгазиев акыркы жолу Эмбер Уло Глобал уюмунда беттеш өткөргөн. Ага чейин Батырбашы уюмунда жеңүүчү аталган болчу. Эмбер Глобалда Турсунбек Асылгазиев Ломали Налгиев аттуу мушкер менен кескелип, калсардын чечими менен жеңилип калган. Андан кийин спорттук жолун, спорттук карьерасында бир аз тыныгуу жасаган болчу. Бүгүнкү күндө 34 жашта Турсунбек Асылгазиев жана мыкты беттеш өткөрүүдө азыр. Өз кезегинде Хабиб Нурмагомедов менен сүйүүчүлөр арасында Панкратиондо кескелген Турсунбек Асылгазиев. Эми анда Турсунбек мырза жеңилген Хабиб Нурмагомедовго. Анткени менен ошондой беттеш болгондугун жакында гана билдик. Азыр эми алгачкы секундалар эки мушкер тең бири-бирине каршы кандайдыр бир кубаттуу соккуларды жасай элек. Мынакей Белфорд деп жакшы тааныйт. Мелисбек Абдрахманов азыр шоу көрсөтүүдө. Турсунбек Асылгазиев бирок абалды баарын тең туура түшүнүүдө. Жана ал туура кадам жасашы керек. Рекордтор боюнча айта турган болсок, Турсунбек Асылгазиевдики официалдуу түрдө Topology сайтынын көрсөткүчүндө 12 жеңиш 6 жеңилүү, ал эми Мелисбек Абдрахмановда 5 жеңиш 5 жеңилүү бар. Жана Турсунбек Асылгазиев дароо эле бутка кирүү аракети. Кандай коргоно алат азыр Мелисбек Абдрахманов? Жок. Бул ирет тейкдаундан коргонуу аракети Мелисбек Абдрахмановдуку жакшы чыккан жок. Ал эми чындап атаандашынан качып кетүүнүн айламалын издеши керек. Жок. Мелисбек Абдрахманов азыр өзү атаандашынын алдында калууда. Буга чейин туруп кетүүгө кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр болгон. Ал жолду караган эмес, бирок муунтуу аракети Асылгазиев тарабынан болушу мүмкүн азыр. Бар тең жайында Мелисбек Абдрахманов коргонууда. Бирок ушул жердеги муунтуу аракети азыр беттешти жыйынтыктап коюшу дагы мүмкүн эле. Бирок Турсунбек Асылгазиев ал кадамын аягына чейин жасаган жок. Андан кийин артына өтүп азыр муунтунун аракетинде Некранг байкай туралы. Ой. Турсунбек Асылгазиев Азамат